эмне үчүн бейиш жөнүндө маселе баян тандалып атат? Анткени биз азыркы учурда ушул бейиштин амалдарына муктажбыз. Ар бир адам акыйда, ишеним, илими боюнча бейишке Алланын ырайымы, мээрими менен киребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип суроо беришкен да. Сиз да Алланын мээрими менен киресизби? Айтканда имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте: "Лан юдхила ахадакум амалухул жанна." Эч бирөөңөрдүн амалыңар бейишке киргизбейт дейт. Эч бирөөңөрдүн амалыңар бейишке киргизбейт дейт. Диги бала ыйласа деле көңүл бурбаңыздар, кайра мечитте ошо баланын үнү чыкканы бул жакшылыктын белгиси. Кайра ошо мечиттен баланын үнү угулбай калса, ошол жамандыктын белгиси да анда. Анда ал келечеги жок болуп калат. Ошон үчүн балдардын үнү чыгып атканы бул эң жакшы. Уга берсин, алардын жан дүйнөлөрү ачык, биз эч сабакта кысылбайбыз, кенен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте: "Эч бириңердин амалыңар, амалыңыздар бейишке киргизбейт" дегенде таң калып, бизге түшүнүктүү Алла Тааланын элчиси: "Вала анта я Расулаллах, сиздин дагы амалыңыз ушундай бейишке киргизбейби?" дегенде, "Жок, илля айятагаммадани Аллаху би рахмати." Аллах өз мээрими менен чулгап, өз ырайымын алып гана бейишке киргизбесе, биз эч ким өз амалыбыз менен татыктуу эмеспиз дейт. Ал эми жасалган амалдар бул бейишке киргенден кийин бейиштин өзүнүн даражалары бар, бийик. Ошол даражаларга аябай жардамы тиет. Ошол жерге керек болот. Ошон үчүн биз умра амалында сөзсүз бейиштик амалдарга муктажбыз. Анан бизде бекем ишенич, бекем үмүт болуш керек. Момун адамдын ишеничи үмүт менен коркунучтун ортосунда. Экөөнүн ортосунда тең салмактуулукту жакшы кармаш керек. Үмүт артып эле амал кылбай койсо, Кудайым кечирет эми болду, көкүрөктө иман бар десек, анда да адашып калабыз. Эгерде Кудай Тааладан коркуп эле үмүттү биротоло үзүп кое турган болсок, анда да туура жолдон баягындай адашып кетебиз.